Алай ханышасы Курманжан Датканын ысымы Кыргызстанда гана эмес, Түркияда да таанытылып, дүйнөнүн атактуу лидер ханышаларынын катарына коюлду. Датка энебизди таанытууга арналган иш-чарага Түркиянын мамлекеттик, коомдук уюмдарынан ардактуу коноктор чакырылган жана катышуучулар Анкарада жашаган вандык кыргыздар, студенттер, билим адамдары болду. Алгач түркчө субтитр менен Курманжан Датка фильминен үзүндү көрсөтүлдү. Кыргызстандан ошол түрк субтитрациясы менен фильмди кетирдик. Биз ошондон кыскартып жанагы 10 мүнөттү көрсөтпөдүкпү? Ошол жердеги жанагы как эне катары, как аял киши катары, как саясатчы, дипломат, анан мамлекеттик ишмер катарысын ушуну биз азыр түрк аваз менен мына бүгүн Ялчы топчода өзү сүйлөдү. Түрк аваздын бул жердеги координаторлору менен буюрса ушуну биз түрк элине көрсөтсөк деген максатыбыз бар. Анан бул ишке ашат деп ишенем мен. Бул иш-чаранын негизги бөлүгү Курманжан Датка тууралуу маалымат берүү үчүн трибунага докладчылар чыгып сөз сүйлөштү. Анда Алай ханышасынын ишмердүүлүгү, лидерлиги, журт башчылыгы тууралуу мыкты кептер айтылды. 1991 yılında Kırgızistan Cumhuriyeti'nin kurulmasına kadar geçen süreçte 2500 жылга жакын бул аралыктын ичинде Курманжан Датка чоң маанилүү бир роль ойногон. Кыргыз тарыхындагы кыргыз аялдарынын ичинен Датка мыкты бир өмүрлүк жар, эне, кыйын бир жол башчы болуп, ар биринин аң сезиминен орун алган. Жолдошу Алымбек Датканын өлүмүнөн кийин ал бийликти колуна алган. Эң мурун ал Кокон хандыгынын үстөмдүгүндө кыргыздардын саясий, социалдык, маданий укуктарын улантты. Мыкты лидерликти, дипломаттыкты, каармандыкты кармап, бир гана Алай өрөөнүндө эмес, Фергана, Кашкар, Ош, Түркүстанда ийгиликтүү бир лидер болуп ишеничтерине татыктуу болгон. Üstlenerek siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetlerine devam etmiş. Ал эми Түркиянын президентинин баш кеңешчиси Ялчын Топчу Курманжан Датканын бир гана каарман эне эмес, мамлекеттик ишмер болгондугун белгиледи. Жана ошол эле учурда эл башчысы болуп, стратегиялык, тактикалык эң мыкты лидер болгондугун айтты. Türkistan tarihinde Batı medeniyeti kadına seçilme hakkını, hukukunu tartıştı. Түркістан тарыхында батыш маданияты аялдардын укугу үчүн күрөшүп жаткан убакта Курманжан Датка аскерлерди башкарыптыр. Мамлекеттин тынчтыгын коргогон экен, дипломатиялык жолугушууларды кылыптыр. Түрк үй-бүлөсүнө тиешелүү кыргыз аялы эмнелерди жасай алгандыгын бизге көрсөтүптүр. Андыктан негизи Курманжан Датканы бүгүнкү жыйналышта бүт дүйнөнүн аялдары үчүн үлгү кылып тааныттык. Аллах эненин баскан жерине бейишти бериптир. Аял жалгыз гана эне эмес, алардын баалуулугу, улутубуздун тынчтыгын камсыздаган, өлкөбүздү коргогон, кыйын учурлардан алып чыккан, дегеле биздин барлыгыбыз алардын колунда деп билели. Kadın değerlerimizi. Çünkü Cenab-ı Hak onların ayaklarının altında. Катарда сөз алган Чанкыры университетинин профессору Абдусалам Арыбастын көптөгөн булактарга таянып даярдаган негиздүү жана маанилүү доклады баарынын көңүлүн өзүнө бурду. Ал Курманжан Датканын төрөлгөндүгүнөн баштап өлгөнгө чейинки басып өткөн даңктуу жана каармандык жолун баяндап берди. Ошол эле учурда Курманжан Датканы дүйнөдөгү өткөн кылымдарда жашаган аял лидерлердин катарына коюп, жасаган иштери, мамилелери менен кошо тастыктап өттү. Негизи анын өмүр баяны аябай кызыктуу. Мен укканда башкача болдум. Анткени кызыктуу бир өмүр баяны бар. Кызыктуу убакыттар башынан өткөргөн аял зат экен Курманжан Датка апабыз. Мындай апалар тарыхта ар дайым болот деп ойлойм. Мен Türk dünyosunun eposları boyunca именно Kırgızlar eposları boyunca Manas dastanı, Kurmanbek dastanı boyunca da emgekler жазып çıktım. Oşol dastanlar bekar emes eken dep oyladım. Oşol Kurmanjan Datkanın ömür bayanını okanda. Antkeni oşol yerde bolgondor, tarihta bolgon nerseler, al bolgon hikayeler oşondoy eposka aylanıp gediveret eken. Курманжан Датканы түрк дүйнөсүнө таанытуу иши Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жана Түркия мамлекеттик коомдук ишмерлеринин демилгеси менен ийгиликтүү ишке ашты. Мындан арада түрк дүйнөсү менен биргелешип, дагы бир катар иш-чаралар өтүүсү күтүлөт. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара шаары.